Мына Кошкар ата базары. Бирөө баласын төрөп, таштап коюп кетип калыптыр. Көрдүңөрбү? Жалал Абадта жаңы төрөлгөн ымыркайдын жансыз денеси баштыкка салынган абалда табылды. Жалал Абад облусунда жаңы төрөлгөн кыздын жансыз денеси табылды. Мындай маалымат социалдык тармактарда тарап жатат. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматына кайрылганыбызда маалыматты тастыктап буларды билдиришти. 26 декабрь күнү болжол менен саат 17:00 чамаларында Кочкор Ата шаарынын автобекетинин жанында жаңы төрөлгөн ымыркайдын жансыз денеси баштыкка салынган абалда табылган дешти. Бул окуя Нокен райондук ички иштер башкармалыгында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Бишкекте айдоочулар унаанын номурун камерадан кантип жашырышат? Бишкек шаарында айдоочулар унаалардын номурун коопсуз шаар долбоорунун камераларынан ар кандай ыкма менен жашырып жатышат. Бул тууралуу репортерго күбө билдирип, сүрөт жөнөттү. Айдоочулардын көбү номурга кагаз скотчтун жардамы менен тамга же сан чаптап алса, айрымдары кар менен жашырат. Окурмандар тиешелүү кызматтардан мындай айдоочуларга чара көрүүнү суранат. Маалымат булагы Баракелде сайты. Ички иштер министрлигине КСДПнын мүчөлөрү Жолдубаева менен Мискенбаев сурак берүүдө. Бүгүн 26 декабрда Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгында КСДПнын мүчөлөрү Кундуз Жолдубаева менен Мээрбек Мискенбаев сурак беришүүдө. Алар сурак берүүгө 15:00 кирип кетишкен. Суракта беттештирүү процесси жүрүп жатканы белгилүү болуп, ага Алга Кылычев да келген. Суракка жогорку кеңештин депутаттары Асель Кудранова жана Ирина Карамушкина дагы чакырылган. Бирок аларды тергөөчү башка күнү суракааларын айтып кое берген. Маалымат булагы репортер Кейжи. Баткенде Уркуя Салиеваны эркек кылып коюшкан. Баткен облусунун Баткен районундагы Бужум айылындагы көчөдө илинген тактайчада Уркуя Салиеванын фамилиясы ката жазылып турат. Окурман жөнөткөн сүрөттө ал эркек киши болуп калганын көрүүгө болот. Тактап айтканда Уркуя Салиев деп жазылган. Уркуя Салиева Совет бийлигин чыңдоого салым кошкон кыргыз кызы. Ал эзүүчү таптарга каршы туруп, кыргыз кыз келиндердин эркиндиги үчүн күрөшүп, айылдык кеңештин төрайымы болуп шайланган. Тарыхый инсандын жашоосу, эмгеги 1971 жылы тартылган Уркуя көркөм тасмасында чагылдырылып, анын образын Таттыбүбү Турсунбаева жараткан. Маалымат булагы Баракелде сайты. Оштогу түнкү клубда 30 жаштагы жигитти сабагандардын бири кармалды. Ошто 30 жаштагы жаранды сабаган кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой 24 декабрь күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгына 1989 жылы туулган жаран кайрылып, 23 декабрда Ош шаарындагы Лофт түнкү клубунда 2 баладан токмок жеп, денесине залал келгенин билдирген. Аталган окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине ээн баштык беренеси менен катталган. Кече 25 декабрда 1993 жылы туулган жаран шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Териштирүү учурунда ал буга чейин бир топ жолу соттолгону, ички иштер министрлигинин атайын тизмесинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турганы аныкталган. Учурда жанындагы шериги изделип жатат. Маалымат булагы Турмуш Кейжи сайты. Ошто жетекчини үйүнүн короосунан атып кетишкен. Жаңы жагдайлар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу сел жана суу ташкындарынан коргоо мамлекеттик агенттигинин башчысы маркум Сапар Бакыевди анын кесиптеши Максат Токтосунов эскерди. Ал аймактык кабарчы менен болгон маегинде Бакыев ээлеген кызматында 2014 жылдын октябрь айынан бери иштеп келгенин билдирди. Кече 25 декабрда саат 20:20 чамасында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө тез жардам кызматы тарабынан Ош шаарына караштуу Озгур айылынын Кулматов көчөсүндөгү 1984 жылы туулган тургундун жансыз денеси алынып келингени кабарланган.
Анын денесин сырттан кароо учурунда башынын аркасында жана мурун тарабында белгисиз ок атуучу куралдан чыгарылган октун изи бар экендиги аныкталган. Маркумдун үй-жайын кароо учурунда сарайында уюган кандын жана 4 метр алыстан белгисиз октун гильзасы табылган. Учурда аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине адам өлтүрүү беренеси боюнча катталып, иликтөө иштери башталды. Максат Токтосунов Жалал Абад облусундагы сел жана суу ташкындарынан коргоо мамлекеттик агенттигинин башчысы. Мен Сапар Бакыев менен 2014-жылдан тарта чогуу иштешип келем. Бул каргашалуу окуяны бүгүн угуп ишенген жокпуз. Киши колду болуп, өзүнүн үйүнүн короосунан атып кетиптир деп уктук. Мен билгенден Сапар Мутуевич кандай гана көйгөй болбосун, кол астында иштеген кызматкерлери менен кеңешип чечкенге аракет кылчу. Өзү жаш болгондуктан демилгелүү, чечкиндүү адам болчу. Ал жөнөкөй, токтоо, ак көңүл, чынчыл мүнөз менен эсибизде калат, деди Максат Токтосунов. Ош облустук соттук медициналык экспертиза борборунун танатология бөлүмүнүн башчысы, соттук медициналык эксперт Арап Кожобаевдин айтымында атылган ок маркумдун башына артынан атылган. Бизге бул окуя боюнча 25 декабрда саат 22:16 милициянын тергөөчүсү телефон чалган. Алгач маркумдун денесине сырттан кароо жүргүздүк. Ок атылгандан кийин жерге бети менен жыгылганда денесинде сыйрылган жараттардын белгилери болгон. 1,5 сааттык изилдөөнүн жыйынтыгында Сапар Бакыев ок атуучу курал менен башынан артынан жаракат алганы аныкталды. Ок бетинен, мурундун жанынан чыгып кеткен. Өлүмдүн себеби баш мээси жабыркап, баш сөөгү сынган. Анын денеси изилденип бүткөндөн кийин жакындарына өткөрүлүп берилет, деди Арап Кожобаев. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Маркум Сапар Бакыевдин артында үй бүлөсү 2 уулу калды. Маалымат булагы Турмуш KG сайты.